Жаш балдардын деле жаш бала төрөлгөндөн баштап, мына 4 күндө чыгабы, төрөт үйүнөн 5 күндө чыгабы, бала чыгып, эгерде бала ыйлай баштаган болсо, демек анын өтү жакшы куйбайган болот. Эмне үчүн? Баланын биздин төрөлүшүбүз, бул дүйнөгө келишибиз бизге стресс да. Ал деген апанын ичинде оңой жатканда, даяр кандан тамак алып коюп, даяр кандан кычкылтекти алып коюп, жыргап жашады дагы, анан бул дүйнөгө келгенде ал өзү дем алыш керек, анын өзүнүн ішегі иштей башташ керек, өзүнүн жүрөгү иштей башташ керек. Ушул нерсе төрөлүү бул стресске келет да. Төрөлүү дагы бул стресс, адамдын организм стрессин алып келет. Мен мурунку видеолорумда да айтканмын, биринчи стресс бул өттүн жыйрылып калышына алып келет деп айткам да. Демек баланын дагы өтүнүн жыйрылып калышына алып келет. Эмне үчүн баланы кээ бирлер ой 3 айга чейин ыйлай берет, аны көйлүккө боло берет деп. Жок, аны биз күтпөшүбүз керек. Бала стрессовый состояниеде анын өтү жакшы куйбай калды. Демек биз балага да висцераль массаж жасашыбыз керек. Аны радом сиз төрөдүңүзбү, сизге бердиби? Ичин ачып караган болсоңуз, киндиги чөйрөк болгон болсо колуңуз тазараак болуш керек. Акырын өттүн тушун басып кое берсеңиз болот. Эми өтө жеңил басыш керек. Эми аны кантип табасыз? Бир эл. Бир эл каласаңыз, бул кичинекей деме. Мына жаш балага бир эл жогору, бир эл оң жакка болжол менен ушул эле туш өттүн куйган жери болот. Демек, сиз бала ыйлай берсе, акырын ушул жерди акырын колуңуз менен мынтип кыймылдатсаңыз да болот. Акырын же уктап аткандабы, или кармап турсаңыз да болот. Кайра эле бүт ошол чоң адамдарды жасагандай бүт органдарын барын мөөнөтү менен жасап чыгышыңыз керек.